Сонбу Кадырованын бул жерде мекенчилерде жыты жок болчу. Муну 10 жылдан бери ушул мекенчил түптөлгөндөн бери жүргөн чыныгы мекенчилдер далилдеп бере алат. Бул акыркы кезде эле ушу шайлоо башталаардын алдында биздин арабызга келип кошулуп, Садыр Жапаровду колдоймун, абакта акыйкатсыз жатат, азап чегип жатат, аны чыгарышыбыз керек деп биздин арабызга кошулуп калды. Анан арабызда жүрдү акыркы шайлоо учурунда. Анан биз тизме түзүп атканда ушу ар тармактын өкүлдөрүнөн болсун деп Сонбу Кадырованын жакшы сөз бал тилине ишенип алып карабызга киргизген болчубуз. Бирок ушу үгүт иштери аяктап калганда анын чыныгы жүзү ачылды. Башкача айтканда ал WhatsApp группаларга катталып, анын ичине кирип алып элди экиге бөлө баштады. Ал айта баштады. Жазгандары бизде далили менен бар. Камчыбек Ташиев тизмесине коррупционерлерди, саткындарды кошуп алыптыр. Ал мен ойлогон адам эмес экен. Ал эртең күнү мекенчил партиясын, анан Садыр Жапаровду пайдаланып, бийликке жетип алгандан кийин бардыгыбызды сатып кетет деп жазыптыр. Ошол сөздөр бардык жерде таркатылып, далил болуп турат. Мына ошондой ошентип бизди ичибизге кирип алып туруп, атайын бирөө кимдир бирөөнүн тукуругу менен ичибизге кирип алып туруп, бизди жамандап аткан аялды биз кантип биз чыдап турабыз? Ошол замат дароо чечим кабыл алып, тизмебизден чыгардык. Жана бул эң туура өз убагында кабыл алган чечим болду. Мен ачыгын айтып коюшум керек. Сонбу Кадырова атайын кимдир бирөөнүн буйругу менен биздин катарыбызга келип кошулган. Анын максаты, анын артында турган заказчиктердин максаты мекенчилди ушу талкалаш керек болгон. Анын жасап аткан иштери ушу үгүт иштеринин эң аягында келип калганда дал келгендиги дагы көрүнүп турат да. Бул абдан дыкат ойлонулган. Бирөө жарым артында турган дирижерлор дагы өтө акылдуу адамдар экен да. Бирок Кудайга шүгүр, эл уже түшүнүп калды. Эл алардын жомогуна эч ким ишенбейт. Мына өзүңүздөр билесиздер. Камчыбек Ташиев ушу ондогон жылдардан бери ушу Садыр Жапаровдун жанында жүрдү. Садыр Жапаровдун башына канча оорчулук, кыйынчылык түштү, эч качан таштаган жок. Каерде болбосун, Садыр досум деп, Садыр досум чыгарышым керек деп айтып жүрдү. Мына бүгүнкү күндө дагы айтып атат. Мен Садыр досумду чыгарып алышым керек деп айтып атат. Бирок буга чейинки аракеттери эмне үчүн ишке ашкан жок? Анткени колунда бийлиги жок болчу. Мына азыр эми Кудайым колдоп, элибиз колдоп, мекенчил партиясы көпчүлүк добуш менен келе турган болсок, биз мыйзамдуу жол менен Садыр Жапаровду чыгарабыз. Себеби дегенде мыйзам биз тарапта. Ал жерде Садыр Жапаровдун кылмыш ишинде бүт бардыгы ачыктан ачык саясий куугунтук болгон. Садыр Жапаров чындыкты айтып койгондугу үчүн бийлик андан өч алган. Ошо кек сактап азыркыга чейин Садыр Жапаров түрмөдө отурат. Биз ошондуктан ишенебиз. Биздин колубуздан келет. Эгерде эл бизге бийликти берсе, биз Садырды эртеси күнү чыгарабыз.